Түзөөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Президент Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн кызматтан кетти. Ал Орусия менен байланышы тууралуу Ак үйгө туура эмес маалымат берген деп айыпталууда. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху расмий иш сапары менен АКШга келди. Жетекчи президент Трамп менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Канаданын улуттук паркына 100 жылдан кийин бизондор кайтып келди. Жаныбарлар мергенчиликтин айынан тукум курут коркунучуна кабылган. Дональд Трамп дайындаган биринчи кадры кызматтан кетти. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн 24 күндөн кийин иштен кетти. Ал президент Трамп бийликке келерден мурун Орусиянын элчиси менен АКШнын Москвага каршы санкцияларын талкуулап, андан соң Ак үйгө туура эмес маалымат берген деп айыпталууда. Кремль комментарий берүүдөн баш тартты. Майкл Флинндин кызматтан кетер алдындагы сүрөтү. Пресс жыйында ал обочодо калгандай. Андан соң вице-президент Майк Пенс салкын маанайда аны менен тез кол алышты. Ал Флиннди туура эмес маалымат берген деп айыптоодо. Флинн Кремль менен тыгыз мамиледе болгону үчүн кыйынчылыктарга туш болду. 2015 жылы тартылган сүрөттө Флинн Москвада президент Путин менен тамактанууда. АКШда жеке жаранга мамлекеттин тышкы саясатына кийлигишүүгө тыюу салынат. Флинн мырза Трамп бийликке келерден мурун Орусиянын АКШдагы элчиси менен санкциялар тууралуу сөз болгонун четке каккан. Ошондуктан вице-президент Пенс түзөөдө Флиннди коргогон. Аны менен өзүм сүйлөшкөндөн кийин сиздерге так айта алам. АКШ Орусиянын дипломаттарын өлкөдөн чыгарган учурда Флинн санкциялар тууралуу эч сөз кылган эмес. Кызматтан кетүү жөнүндө катында Флинн бир нече жолу чет өлкөлүк кесиптештер менен сүйлөшкөм. Окуялар тез өнүгүп кеткендиктен мен байкабай жаңы шайланган вице-президент жана башкаларга Орусиянын элчиси менен маегим тууралуу толук эмес маалымат бергем деп айтат. Аталган телефон маектерди АКШнын коопсуздук кызматтары текшерүүгө алып, аларды массалык маалымат каражаттарына тымызын өткөрүп беришкен. Ак үй бир нече жолу карама-каршы маалымат тараткандан кийин Флинн кызматтан кетүүдө. Ак үй башында президент кеңешчиси Флиннге ишенет деп маалымдаган. Андан соң Ак үйдүн басма сөз катчысы Трамп абалды таразалап жатат деп белгилеген. Президент, вице-президент Пенс менен генерал Флинн экөөнүн талкуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Жаңылык тарагандан бери Кремль окуяны АКШнын ички маселеси деп баалап, Орусиянын ага тиешеси жок деп айтууда. Бирок тышкы саясат боюнча комитеттин жетекчиси Константин Косачев АКШнын жаңы администрациясында русофобия күч алып жатат деп айтты. Флинн кызматтан кетти. Бирок президент Трамптын Кремль менен байланышы тууралуу көп суроолор чыгууда. Ал тапта айрым демократтар Федералдык иликтөө бюросунан Флинн тууралуу жашыруун маалыматтарды Конгресске ачыктоону талап кылышууда. Израилдин премьер-министри Нетаньяху расмий иш сапары менен АКШга келип, президент Трамп менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Жолугушуу эки мамлекеттин дипломатиялык мамилесин мүнөздөйт деп айтылууда. Жыйында Палестина менен тынчтык сүйлөшүүлөрү жана Израилдин талаштуу конуш куруу саясаты талкууга алынат деп күтүлүүдө. BBC батыш жээктеги Ялут шаарчасына барып, абалды көрүп келди. Жер аны бөлүшүү, тартып алуу, сактап калуу маселеси Израиль менен Палестина чатагынын чордонунда турат. Израиль Йордандын батыш жээгинде жана Иерусалимдин чыгышында 600 миңге жакын чөөттөрдү жайгаштырды. Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши бул кадамды эл аралык мыйзамды одоно бузуу, тынчтыкка тоскоолдук жаратуу деп эсептейт. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү палестиналык өкүл дагы ушундай ойдо. Эки мамлекет куруу жолуна жана жөөттөр, мусулмандар, христиандар чогуу жашаган демократиялык секулярдуу мамлекет деген түшүнүккө көнбөгөн Израилдик лидердин эки системалуу бир мамлекет дегени бул апартеид. Өздөрүн жакынкы чыгыштагы жалгыз демократия деп сыпаттаган Израиль апартеид жаратуудабы? Ооба, мен ага күбөмүн. Жан сакчылары курчаган премьер-министр Нетаньяху өткөн жылы Трамп сарайына баш баккан. Ал учурда президенттикке талапкер Трамп Нетаньяхунун палестиналыктарга карата саясатын колдогон.
Бирок өткөн аптада президент Трамп еврейлерди отурукташтыруу тынчтык келишимине жол тогулууда деп билдирди. Трамптын пикиринин өзгөрүшү израилдик саясатчыларды түйшүккө салып койду. Алар басып алынган жерлерди Израилге таандык кылып алуу аракетин AQSh колдойт деп үмүттөнгөн. Бул басып алынган жер эмес, бул биздин жер. Демек, аннексия кылып алуу мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Жана биз бул маселени Америка менен бирге ишке ашырышыбыз керек. Соңку 20 жылдан бери AQShnын соңку 4 президенти колдоп келе жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрү кыйрады. Бирок ак үйгө ким келсе дагы бул чатак менен эсептешүүгө мажбур. Себеби Иерусалим жана талаштуу жерлер жакынкы чыгыштагы жарыла турган бомба сыяктуу. Түз ободо BBC. Эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Малайзиянын полициясы Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш бир тууганы Куала-Лумпур шаарында каза тапканын маалымдады. Буга чейин Ким Чон Нам аэропортто өлтүрүлдү деп кабарланган. Түштүк Кореянын медиасы аны эки аял уулу ийне колдонуп өлтүрүп кетишти деп маалымдаган. Ким Чон Нам Түндүк Кореянын мурдагы лидери Ким Чен Ирдин улуу баласы болчу. Окумуштуулар Эбола вирусун илдетти журуттурган аз сандагы адамдар таратканын табышты. Эбола тарыхтагы эң ири эпидемия катары сыпатталат. Изилдөөчүлөр Сьерра-Леонеде илдетке кабылган бейтаптын 61%, вирусту Эболага кабылган 3% адамдан жуктурганын аныктады. Батыш Африкада вирустан улам 3 жылдын ичинде 11 миңден ашуун адам курман болгон. Тошибанын жетекчиси өткөн жылы компания 3,4 миллиард доллар жоготууга учрагандан кийин кызматтан кетти. Компания өзөктүк энергия тармагындагы кыйынчылыктардан улам финансылык жыйынтыгын жарыялоодон карманып турарын билдирген. Тошибанын баалуу кагаздары 8%га төмөндөдү. Канаданын Байыркы улуттук паркына 100 жылдан бери биринчи жолу бизондор кайтып келүүдө. Мергенчиликтен улам аймактагы жаныбарлар тукум курут коркунучуна кабылган. Кайрадан табигый чөйрөгө кайтып келүү. Канаданын Байыркы улуттук паркын 100 жылдан бери биринчи жолу бизондор байырлап жүрөт. Ашыкча мергенчиликтен улам бул жаныбарлар тукум курут коркунучуна кептелген. Бирок өкмөттүн олуттуу кийлигишүүсүнөн кийин жаныбарлар коргоого алынып, бир нечеси аман калган. Эми 16 бизон Калгари шаарына жакын жайгашкан Банф улуттук паркына көчүрүлүүдө. Атайын курулган контейнерлерге 3 бизон салынып, аларды тиг учак менен жеткиришти. Азырынча жаныбарлар парктын чакан аймагына кое берилди. Алар жаңы чөйрөсүнө көнүп кеткенче зоологдор бизондорду көзөмөлдөп турушат. Андан соң алар чоң паркка эркин кое берилмекчи. Эми спорт. Манчестер Сити 2-0 эсебинде Борнмутту жеңип, 2-орунга жылды. Стерлинг жарым сааттан кийин биринчи голду тепти. Экинчи бөлүктө Борнмуттун оюнчусу өз дарбазасына гол киргизип алды. Агуэро оюнга Габриэл Жезус травма алгандан кийин чыкты. Футболду улантабыз. Бүгүн кечинде Чемпиондор лигасында беттештер болот. Белдеште 16 команда калды. Боруссия Дортмунд менен Бенфика күч сынашат. Götze травмадан улам оюнга катышпайт. Барселона болсо Франциянын баш калаасында Пари Сен-Жермен менен ойнойт. AQShнын атактуу велоспортчусу Ланс Армстронгго каршы $100 миллион тете сот иши болмокчу. Козуткуч колдонгон Армстронг AQShнын почта кызматынын командасы менен мелдештерге катышкан. Ал себептен AQShнын өкмөтү спортчуну сотко берген. Армстронг Тур де Франстын 7 мелдешинде козуткуч колдонгонун мойнуна алган. 2012-жылы ал медалдарын жоготуп, ага велоспортко катышууга тыюу салынган. Жаңылыктардын соңунда Валентин күнүн кандай өткөрүп жатасыз? Айрымдар жүрөк сыяктуу аралга парашют менен секирүүдө. Хорватияда жайгашкан аралдын үстүндө спортчулар өз чеберчилигин көрсөтүштү. Алар Валентин күнүн жакшы өткөрүштү окшойт. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.